Bizde айтып атышпайбы, biz 20-дан ашык журналист ошол бажыдагы коррупция, анын ичинде Райымдын кылган коррупциясын иликтедик. Анан баарын иликтеп бүтүп салдыңар. Эми башка ишке өтпөйсүңөрбү деп айтып атышат да. Көрсө биз баарын иликтеп бүтпөптүрбүз. Райымдын үй бүлөсүнүн, өзүнүн эле үй бүлөсүнүн Кыргызстанда 25 банкта банк эсеби бар экен. Муну кечеги сотто билдик. Кыргызстанда өзү 25 эле банк бар туугандар. Анан ошол 25 банктагы банк эсебинен камакты алып салды сот. Эми ал элден уурдап жана ошол банк эсептерине топтогон акчаны жай баракат чет өлкөлөргө чыгарып кетүүгө же каалаган коррупциялык ой ниеттерин аткарууга жумшоого шарт түзүлдү. Анын үй мүлкүнөн камак алынды. Ал эми элден уурдап тоногон акчасына сатып алган мүлктөрүн кайра башкаларга сатып, эки колун чөнтөгүнө салып, чет өлкөгө чыгып кеткенге шарт түзүлдү. Кече президент Садыр Жапаров айтып атат. Бул бир эле эпизод боюнча болду иш, ушундай жаза болду, эми дагы башка эпизоддор бар деп. Андай болсо, эмне үчүн банк эсептеринен, үй мүлктөрүнөн камак алынды, арест алынды? Ал киши мамлекеттен байлык мүлктөрдүн бардыгын алып качып кетүүгө шарт түзүлбөдүбү? Бул бир туугандар. Экинчи, көбүңөр билбеген, бирок азыңар билген бир чындык бар. Кыргызстандагы эң негизги эки терминал, бажы терминалы, Райым Матраимов жана анын кишилерине таанды. Ал жерде Райым Матраимовдун туугандары жана анын кишилери иштешет. Ал жерден Райым Матраимовго таандык фирмалар жана анын кол балдарына таандык фирмалар гана өтүп, ошолор күнү күчүн көрүшөт. Бүгүнкү күндө ошонун бардыгы буга чейин болуп келгендей эле иштеп алат туугандар. Анан эмне үчүн биз бир эле ушул теманы айта бергенди токтотушубуз керек. Райымдын дөлөңгүттөрү, анын акча төлөгөн желдеттери ушуну токтотпойсуңбу, башка темага өтпөйсүңбү деп. Туугандар, биз элдин уурдаткан миллиардтарын бир уурудан ала албасак, анан башкаларынан ала алабызбы? Бир уурудан өндүрөбүз, анан башкалары чекесинен төлөй башташат. Эгерде бир уурудан уурдаткан ырыскыбызды кайта албасак, туугандар, жүрө беребиз ушинтип. Кече Ош базарда столго жабышып ыйлаган эжени көрдүңөрбү? Көрдүк го. Балдарына дары ала албай, аптекадан дарыны жулагачы, ошон үчүн 5 жылга соттолгон бечара кишини көрдүк го. Ошолордун ар бирибиз ошолордун ордунда болуп калышыбыз мүмкүн. Бул система байкушту кордоп, ууру байларды коргогон системага айланды. Райым Матраимов дегенде эмес кеп элден уурдаган коррупционерлерди, мурдагы президенттер, аларды коргоп, колдоп, алардын кыңыр иштерин ачып чыккан журналисттерди, активисттерди, жана башка адамдарды мамлекеттик машина менен тебелетип, каралатып, уруп, сабап, керек болсо өлтүрүп келди. Биз мындайга жол бербешибиз керек. Биз мына ушулардан коргойт, мына ушул коррупция чынжырын үзөт деп Садыр Жапаровго ишеним артканбыз. Ал киши Райым камалат, Райымга окшогон башка коррупционерлер камалат, элден уурдагандарын төлөйт, кайтарат деп элдин зор үмүтүн жүктөнүп келген бийликке. Мен бийликке жетсем эле бардыгы ордоруна келет деген. Ай мына 260 000 сом төлөп кутулуп кетти го жазадан. Андан башка коррупционерлер актала баштады го. Садыр мырза, биз сизге каршы эмеспиз. Биз мындай мыйзамсыздыктарга каршыбыз. Биз мындай адилетсиздикке каршыбыз. Сизди адилеттик орнотот деп, сизди мына ушундай элдин ырыскысын кайтарат деп алып келген эл бийликке. Туура, мына окшогон уурулар көп аябай. Эгерде алардан уурдап кеткен акчаларын бүт кайтарсак мамлекетке, Кытайдын карызын эмес, тышкы карыз деле эмес, элдин жашоосун оңдогонго жетет туугандар. Акыйкаттык акыры орношу керек. Акыйкаттык акыры орношу керек. Аны биз талап кыла беришибиз керек туугандар. Эгерде акыйкаттыкты талап кылбай биз оозубузду жаап отуруп калсак, булар бири-бирине чырмалышып алган.
ошол чырмалышкан бойдон биздин ырыскыбызды жей берет. Эл жакырлангандан жакырлана берет. Мына мисал айтып берейин. Кече ошол Матраевка 260 миң сом эле жаза чегерели деген прокурор, адатта прокурор деген мамлекеттик айыптоочу, ал жазанын чоңун сурайт. Аябай баарыбыз билебиз да, туурабы? Карапайым элдерди сыздатып прокурорлор эмне кылганын билебиз да. Жазанын чоңун, камактын көбүн сурайт. Анан ал прокурор Матраевка 260 миң сом эле жаза чегерели деп өзү суранып атат. Анан аны биздин журналист достор иликтеп чыкты. Мына факт-чек кейжи сайтына кирсеңер, видеосу менен турат. Ол прокурордун бир тууган агасы Райым Матраевдин кол алдында иштеген таможник экен. Ал прокурордун өзү Райым Матраевдин партиясы мекеним Кыргызстандын лидери Мирлан Бакировдун таанышы экен, жакын. Бул эмне деген шумдук? Анда мурдагыларын эске алалычы. Райым Матраевдин заправканын жанынан кармамыш болгон киши анын аяшуулу достор. Буну баарыбыз билебиз да, билип аныктап чыктык да. Райым Матраевдин ишин депутаттык комиссия иликтеп, аягында мени күнөөлүү кылып койду. А депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытов, ой, Райымдын досу турбайбы? Туугандарынын ар жака бер жака бири-бирине алмак-салмак кызматка коюшуп, алар мамлекеттик кызматты шерине айландырып алыптыр да. Базарга айландырып алыптыр да мамлекеттик кызматты. Бул эмне деген шерменделик? 5-октябрда ошо окшогон чынжырды үзөбүз. Мындай болбошу керек. Акыры акыйкаттыкты орнотуш керек. Акыйкаттык деп көксөп жүрөт ушул киши деп Садыр Жапаровду эл бийлик алып келбеди беле? Урматтуу Садыр мырза, мен сизди ушул күнгө чейин сындабай келдим. Мен башка жакындарыма, дос чарларыма жаман көрүнүп болсо дагы сабыр кылып туралы. Убакыт берели, хотя бы 100 күн берели деп келдим. Бирок көрүп атабыз го мына окуяларды. Сиздин эң негизги өткөн президенттерден алып калган мурасыңыз ушулар болду. Мына Матраевдардын кланы болду. Эл 2 президентти буга чейин ушул үчүн жаман көрдү. Ушулардын туткунуна түшүп калды. Ууру кландын туткунуна түшүп калды. Алардын айтканын аткарып, айдактаган жагына кетип калды. Алардын уурдашына шарт түздү деп каршы чыкты. А бүгүн алардын үй мүлкү камактан чыкты, алардын системасы иштеп атат. Демек алар байып атат. Элге төктү деген 2 миллиардты 2-3 айдын ичинде 4-5 эселентип чыгарып алышты. Бул шерменделик. Биз уурдатып атабыз. Токтоткула, Садыр мырза, элдин талабы ушул. Коррупционерлерди тыйыңыз. Коррупционерлердин анабашы Райым Матраимов. Аны тыйгыла. Биздин талабыбыз мына ушул. Анан достор, бул бүгүнкү антикоррупциялык тынч жүрүш жарандык коом тарабынан уюштурулган. Биздин максатыбыз мыйзамдуу талаптарыбызды билдирүү. Азыр бир аздан кийин аянттуу көздө жүрүш жасайбыз. Ал жерде биздин досубуз, кесиптешибиз маркум Уланбек Игизбаевди эскеребиз. Мен Улан жөнүндө 2 сөз айтып кетейин. Улан акыйкатсыздыкты көргөндө чыркырап кетчү эле. Улан коррупцияга каршы чучуктай чыңгырып, коррупция дегенде мындай катуу турчу эле. Жигиттин өмүрү кыска экен, арабыздан кетип калды. Бул бизге ушул күнгө чейин аябай оор, абдан көп коррупциялык былыктардын бетин ачып чыкты эле. Кече апасы келгенде айтты. Уландын иши ачып кеткен фактылары бийлик тарабынан иликтенип аягына чыгарылган жок деди. Уландын ишин биз улантып, мына ушул бажыдагы коррупция, системдик коррупция боюнча толгон токой фактылар чыгарып бердик. Аны алып туруп, bir күндүн ичинде, bir сутканын ичинде 20-30 кылмыш ишин козгоп койсо болот. Ошону кылбады. Уландын тилеги мына ушул эле. Кыргызстан коррупциясыз, таза, адилеттүү өлкө болсо деп. Биз ошондой боло албай атабыз. Садыр мырза, эгерде укпай калган болсоңуз, Уландын апасынын ошол тилегин айтып кетейин. Элди ыйлатпагыла деди. Тугандар, азыр ошентип барып Уланды эскеребиз. Анан кийин бул жерде эч бир чагым калтырбай, тынч, ар бирибиз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп барабыз.
жүрүш кылабыз. Ана ошол жерден эскерип тарап кетебиз. Биз маданияттуулуктун үлгүсүн көрсөтүшүбүз керек. Биз жаңы коомдук саясий маданиятты киргизишибиз керек. Биз бир талдагы, бир барактагы таштанды таштабастан жакшынакай барып, мамлекетти маданияттуу түрдө өнүктүрө тургандай болушубуз керек. Рахмат сиздерге. Чегарасы маселеси боюнча кийинки жумага кылабыз сөзсүз. Ар бир жекшемби жүрүш болот, ар бир жекшемби, кийинки жекшемби биз чегара маселесине коебуз. Ошон үчүн ар бир жекшемби келиңиздер, саат 12-де башталат, 12:30-да аянтка барабыз дагы, кийин ырдап кайра кетебиз. Азыр болсо биз акыйкаттык орносун деп кыйкырып барабыз, себеп акыйкаттыкты көрбөй атабыз, талап кылалы. Анан баарыбыз азыр эркиндиктин оң жагы менен ээрчишип, эч кимге тоскоолдук жаратпай, биз аянтка барабыз, аянттан али айткандай эскерүү кылып, кийин ырдап, провокацияга жол бербей тарап кетебиз. Бул жерде ар кандай саясий күчтөр, ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Өзүнүн тарабына одеялды тартам деген, бирок ага биз мүмкүнчүлүк бербейли. Ошон үчүн анда баарыңыздар мусор таштабагыла. Тура. Провокация алдырбагыла. Провокация болсо милиция кызматкерине кайдалгыла.